Бишкек шаарынын тегерегинде 5000 жакын адамдар там салып жашап атышат. Алар үйлөрүн мыйзамдаштырган эмес. Бирок алардын үйлөрү мыйзамдашпай калгандыгына алар күнөөлүү эмес. Ага мамлекеттик органдар күнөөлүү. Мамлекеттик органдар ошо кездеги 2005, 2006, 2009, 2010 ошол убактагы кайдыгерликтин айынан алар тамдарын салып, бирок ушуга чейин мыйзамдаштыра элек. Сот органдары аларды түрттүрүлсүн, үйлөр бузулсун деген чечим чыгарып койгон. Азыр аткаруу бийлиги мэриядагы, өкмөттөгү 5000 кишинин үйүн түрттүрүп кое албайт. Момбеков болгону ошол сөздү айтты. Соттор туура эмес чечим чыгарган, соттор силердин үйүңөрдү түрттүрө албайт, керек болсо эл аларды түртүп коюшу мүмкүн деп. Эми ушул сөздү айттың деп, Улуттук коопсуздук комитетине арыз жазып, Момбековго чара көргүлө, башкача айтканда камагыла деген сөз да бул. Аны ким жазып атат? Эгерде башка бир коомдук активист жазса, башка бир адам жазса дагы бул туура эле көрүнүш болмок да. Эми кайрылса кайрылгандыр. Анын пикири боюнча бул балким одоно кетти деп эсептейт деп. Бирок ким жазып атат? Мамлекеттик иерархиядагы 3-4 кызматты ээлеген, адамдын укугун коргой турган, мыйзамдын жогорку күчүн камсыз кыла турган жогорку соттун төрайымы жазып атат. Бул Северный Кореяда дагы ушул өнөкөт болсо, бул кадыресе көрүнүш. Бирок биз демократиялык баалуулуктар, сөз эркиндиги, парламент өз оюн айта алат, депутат аткаруу бийлигин сындай алат деген догманы жокко чыгарып атпайбызбы? Эгерде биз бүгүн урматтуу депутаттар муга кайдыгерлик кылып билмексем болуп койсок, бул эртең бу жерде жеке Момбековдун персонасы жөнүндө сөз болгон жок. Момбеков аркылуу жалпы парламентаризмге, жалпы сөз эркиндигине, плюрализм деп коет. Биздин контролдук функцияга шек келип атат да. Ошондуктан биз муга өзүбүздүн саясий, бу жерде балким мыйзам бузулган жоктур, бирок саясий